30-бөлүм. Хиския Ысрайыл менен Жүйүттүн бардык аймагына чабармандарды чаптырып, Ысрайылдын Кудай Теңирине арнап Пасах майрамын өткөрүш үчүн Иерусалимге, Теңирдин үйүнө келүүгө Эпрайым менен Менашеге кат жазып жөнөттү. Падыша өз төрөлөрү менен жана Иерусалимдеги эл менен Пасах майрамын 2-айда өткөрөлү деп кеңешти. Анткени аны өз убагында өткөрө албай калышкан. Себеби ыйык кызмат кылуучулар жетишээрлик санда ыйыкталып бүтө элек болчу. Эл да Иерусалимге жыйнала элек болчу. Муну падыша да, бүт эл да жактырды. Ысрайылдын Кудай Теңиринин Пасах майрамын өткөрүш үчүн Беершебадан Данга чейинки аймакта жашаган ысрайылдыктардын баарына Иерусалимге келүүнү жарыя кылууну чечишти. Себеби мыйзамда жазылгандай, ал майрамды көптөн бери өткөрүш элек болчу. Чабармандар падышадан анын төрөлөрүнөн каттарды алып, бардык Ысрайыл менен Жүйүттүн жерлерине чапкылап, падышанын буйругун жар салып жүрүштү. О Ысрайыл уулдары, ата-бабаңар Ыбрайым, Исхак, Ысрайылдын Кудай Теңирине кайрылгыла. Ошондо Ашур падышаларынын колдорунан аман калган силерге ал да жүзүн бурат. Ата-бабаларыңардын Кудай Теңиринин алдында мыйзамсыз иш кылган өзүңөрдүн ата-бабаларыңар менен бир туугандарыңардай болбогула. Өзүңөр көрүп турганыңардай, Теңир алардын кыйратылуусуна жол берди. Эми ата-бабаларыңарга окшоп тоң моюн болбогула, Теңирге моюн сунгула. Түбөлүккө ыйык кылып койгон анын ыйык жайына келгиле. Өз Кудай Теңириңерге кызмат кылгыла. Ошондо ал силерден жалындаган каарын кайткылат. Силер Теңирге кайрылсаңар, силердин бир туугандарыңар, балдарыңар туткундап алгандардан ырайым таап, өз жерине кайтышат. Анткени Кудай Теңириңер ырайымдуу, боорукер. Эгерде силер Кудай Теңириңерге кайрылсаңар, ал силерден жүзүн бурбайт. Чабармандар Эпрайымдын, Менашенин жерлеринде шаардан шаарга чапкылап, Забулундун жерине чейин жетишти. Бирок аларды шылдыңдап, мазактап жатышты. Ошого карабастан Ашырдын, Менашенин, Забулундун тукумдарынан кээ бирөөлөр моюн сунуп, Иерусалимге келишти. Жүйүт аймагындагылар Теңирдин сөзү боюнча падыша менен төрөлөрдүн буйруктарын аткарыш үчүн аларга бир жүрөк берген Кудайдын колу алардын үстүндө болду. 2-айда ачыткысыз нан майрамын өткөрүш үчүн Иерусалимге көп эл келди. Ал жерге көп сандагы эл чогулду. Иерусалимдеги курмандык чалынуучу жайларды кыйратып, таш буркандарга арнап, жыпар жыттуу зат түтөтүлүүчү жайлардын баарын талкалап, Кидрон суусуна ыргытып жиберишти. 2-айдын 14-күнү Пасах майрамына арналган козуну союшту. Ыйык кызмат кылуучулар менен лебилер уялышып, өздөрүн ыйыкташты да Теңир үйүнө бүтүндөй өрттөлүүчү курмандыктарды алып келишти. Кудайдын кулу Мусанын мыйзамы боюнча, өз тартиби боюнча өз орундарында турушту. Ыйык кызмат кылуучулар лебилердин колунан козунун канын алып, кан чачышты. Жыйналган элдин арасында ыйыкталбаган адамдар көп болгондуктан, таза эместердин ордуна лебилер Теңирге арнап Пасах козусун союшту. Көпчүлүк эл, айрыкча Эпрайымдын, Менашенин, Исахардын, Забулундун тукуму тазаланган эмес экен. Ошентсе да алар Пасах тамагын жешти, бирок мыйзам боюнча эмес. Бирок Хиския алар үчүн кайрымдуу Кудай, ыйыкталбаган болсо да, ата-бабаларынын Кудай Теңирин издөөгө жүрөгүн бурган ар бир адамды кечирегөр деп сыйынды. Теңир Хискиянын сыйынганын угуп элди кечирди. Иерусалимге келген Ысрайыл уулдары ачыткысыз нан майрамын 7 күн зор кубаныч менен майрамдашты. Лебилер менен ыйык кызмат кылуучулар күн сайын аспаптарда ойноп, Теңирди даңкташты. Анан Хиския Теңирге чын жүрөктөн кызмат кылган лебилерге жакшы сөздөрдү айтты. Майрам тамактарын 7 күн жешип, тынчтык курмандыктарын чалышып, ата-бабаларынын Кудай Теңирин даңазалашты. Бардык жыйын дагы 7 күн майрамдоону чечип, ал 7 күндү да шаттык менен өткөрүштү. Анткени Жүйүт падышасы Хиския жыйналган элге 1000 букачар, 10.000 майда мал берди. Жана төрөлөр да жыйналган элге 1000 букачар, 10.000 майда мал беришти. Ошентип ыйыкталган ыйык кызмат кылуучулардын саны көбөйдү. Жүйүт аймагынан келген ыйык кызмат кылуучулар менен лебилер, Ысрайылдан келген эл, Жүйүт жана Ысрайыл жеринде жашаган келгиндердин бардыгы көңүл ачышты. Иерусалимде укмуштай кубанычтуу улуу майрам болду. Анткени Ысрайыл падышасы Дөөт уулу Сулаймандын тушунан бери мындай майрам өткөрүлө элек болчу. Ыйык кызмат кылуучулар менен лебилер туруп, жалпы элге бата беришти. Кудай алардын үнүн укту, алардын сыйынуусу Теңирдин асмандагы ыйык жайына жетти. 16-бөлүм. Анан мен ибадатканадан чыккан катуу үндү уктум. Ал үн жети периштеге: "Баргыла, Кудайдын 7 чөйчөктөгү каарын жерге төккүлө" деди. Биринчи периште барып, өзүнүн чөйчөгүндөгүсүн жерге төктү.
Ошондо жырткычтын белгисин койдурган, анын бейнесине табынган адамдарга жугуштуу жана жийиркеничтүү ириңдүү жаралар чыкты. Экинчи периште өзүнүн чөйчөгүндөгүсүн деңизге төктү. Ошондо деңиз суусу өлгөн адамдын канындай болуп калды. Деңиздеги тирүү жандыктын бардыгы өлдү. Үчүнчү периште өзүнүн чөйчөгүндөгүсүн дарыяларга жана булактарга төктү. Ошондо алар канга айланды. Анан мен суулардын периштесинен мындай деп сүйлөгөнүн уктум. Азыр бар болуп турган, башынан бери эле бар болгон Теңир, сен адилетсиң жана ыйыксың, анткени сен туура өкүм чыгардың. Алар ыйыктардын жана пайгамбарлардын канын төгүштү. Ошон үчүн сен аларга кан ичирдиң. Алар ошого татыктуу. Анан мен курмандык чалынуучу жайдан мындай деп сүйлөгөн үндү уктум. Ооба, бардыгын кармап туруучу Кудай Теңир, сенин өкүмдөрүң туура жана адилет. Төртүнчү периште өзүнүн чөйчөгүндөгүсүн күнгө төктү. Ошондо күнгө адамдарды от менен күйгүзүүгө бийлик берилди. Адамдар катуу ысыкка күйүп, ушул алааматтардын үстүнөн бийлиги бар Кудайдын ысымына тил тийгизип жатышты. Алар тобо кылышкан жок, аны даңкташкан жок. Бешинчи периште өзүнүн чөйчөгүндөгүсүн жырткычтын тактысына төктү. Ошондо анын падышачылыгын караңгылык каптады. Адамдар оор азаптан кыйналып, тилдерин тиштешти. Өздөрүнүн тарткан азабы жана жаралары үчүн асмандагы Кудайга тил тийгизип жатышты. Алар өздөрүнүн иштери үчүн өкүнүп тобо кылышкан жок. Алтынчы периште өзүнүн чөйчөгүндөгүсүн улуу Эфрат дарыясына төктү. Ошондо күн чыгыштан келе турган падышаларга жол даяр болуш үчүн дарыя соолуп калды. Анан мен ажыдаардын, жырткычтын жана жалган пайгамбардын оозунан курбакага окшогон 3 таза эмес рух чыкканын көрдүм. Бул рухтар жишаандарды көрсөткөн жиндердин рухтары. Алар бүт дүйнөнүн падышаларына барып, аларды бардыгын кармап туруучу Кудайдын улуу күнүндө боло турган согушка чогултуп келишет. Мен ууру сыяктуу күтүлбөгөн жерден келем. Сергек жүргөн жана жылаңач калып уят болбош үчүн өзүнүн кийимдерин сактап жүргөн адам бактылуу. Ал рухтар падышаларды еврейче Армагеддон деп аталган жерге чогултушту. Жетинчи периште өзүнүн чөйчөгүндөгүсүн абага төктү. Ошондо асмандагы ибадатканадагы тактыдан аткарылды деген катуу үн чыкты. Чагылган чартылдап күн күркүрөп, дабыштар чыгып, катуу жер титирөө болду. Адамдар жер үстүндө жашагандан бери мындай катуу жер титирөө болуп көргөн эмес. Бул ушунчалык катуу жер титирөө эле. Ошондо улуу шаар 3 бөлүккө бөлүндү. Бутпарастардын шаарлары кулады. Өзүнүн каары толтурулган шарап чөйчөгүн берүү үчүн Кудай улуу Бабылды эсине алды. Ошондо аралдардын баары жок болуп кетти. Тоолор да жер менен жексен болду. Асмандан адамдардын үстүнө салмагы 1 талант болгон мөндүр жаады. Ошондо адамдар мөндүр алааматы үчүн Кудайга тил тийгизишти. Анткени мөндүр алааматы аябай оор эле. 12 бөлүм. Исраил тууралуу Теңирдин пайгамбарчылык сөзү. Асманды жайган, жерди негиздеген, адамдын ичиндеги рухту жараткан Теңир мындай дейт. Мына, мен Иерусалим курчоодо жатканда, тегеректеги бардык элдер үчүн, ошондой эле жүйүт үчүн Иерусалимди баш айландыруучу ичимдик куюлган чөйчөк кылам. Ошол күнү мындай болот. Бардык уруулар үчүн Иерусалимди оор таш кылам. Аны көтөргөндөрдүн бардыгы өздөрүнө зыян келтирип алышат. Бирок ага каршы жер жүзүнүн бардык элдери чогулушат. Ошол күнү дейт Теңир, мен бардык аттарды элиртем. Алардын үстүндө отургандарды акылдан ажыратам. Ал эми жүйүткө назар салам. Элдердин бардык аттарын сокур кылам. Жүйүт төрөлөрү өз жүрөгүндө мындай дешет. Менин күчүм өздөрүнүн Кудайы Себайот Теңир менен күчтүү болгон Иерусалим тургундары. Ошол күнү мен жүйүт төрөлөрүн отундардын ортосундагы алоолонуп күйгөн мештей кылам. Боолордун арасында күйүп турган шаманадай кылам. Алар тегеректеги бардык элдерди, оң тарапты да, сол тарапты да жок кылышат. Иерусалим эли кайрадан өз ордуна, Иерусалимге отурукташат. Дөөттүн тукуму менен Иерусалим тургундары жүйүттүн алдында өздөрүн жогору көтөрбөш үчүн Теңир адегенде жүйүттүн тукумун куткарат. Ошол түнү Теңир Иерусалим тургундарын коргойт. Ошол күнү алардын эң алсызы дөөттөй болот. Ал эми дөөт тукуму Кудайдай өздөрүнүн алдындагы Теңирдин периштесиндей болот. Ошол күнү мындай болот. Мен Иерусалимге кол салган бардык элдерди жок кылам. Ал эми дөөттүн тукумуна жана Иерусалим тургундарына ырайым руху менен моюнсунуу рухун төгөм. Алар өздөрү найза менен сайган адамды көрүшөт. Аны жалгыз уулун жокто бийлагандай жокто бийлашат. Ал үчүн тун баласына кайгыргандай кайгырышат. Ошол күнү Иерусалимде Мегидо өрөөндөгү Адатримон ыйындай болгон чоң ый болот.
өлкө боздоп ыйлайт. Ар бир уруу өзүнчө боздоп ыйлайт. Дөөт тукумунун уруусу өзүнчө, алардын аялдары өзүнчө. Натан тукумунун уруусу өзүнчө, алардын аялдары өзүнчө. Леби тукумунун уруусу өзүнчө, алардын аялдары өзүнчө. Шимон уруусу өзүнчө, алардын аялдары өзүнчө. Калган уруулардын бардыгы, ар бир уруу өзүнчө, алардын аялдары өзүнчө боздоп ыйлашат. 13 бөлүм. Ошол күнү Дөөт тукумуна жана Иерусалим тургундарына күнөө менен ыпластыкты жууй турган булак ачылат. 15 бөлүм. Мен чыныгы жүзүм сабагымын, атам болсо жүзүмчү. Мендеги жемиш бербеген ар бир бутакты ал кесип таштайт. Ал эми жемиш берип жаткан ар бир бутакты дагы көбүрөөк жемиш берсин деп тазалайт. Силер менин сөзүм аркылуу тазартылдыңар. Менин ичимде болгула. Ошондо мен силердин ичиңерде болом. Сабактан ажыраган бутак жемиш бере албайт. Ошол сыяктуу эле силер да менин ичимде болбосоңор, жемиш бере албайсыңар. Мен сабакмын, силер болсо бутактарсыңар. Ким менин ичимде болсо, мен анын ичинде болсом, ал көп жемиш берет. Анткени силер менсиз эч нерсе кыла албайсыңар. Ким менин ичимде болбосо, ал бутак сыяктуу сыртка ыргытылат да куурап калат. Андай бутактарды чогултуп отко ыргытышат. Алар күйүп кетет. Эгерде менин ичимде болсоңор, менин сөздөрүм силердин ичиңерде болсо, эмне кааласаңар да сурагыла, силерге берилет. Эгерде силер көп жемиш берсеңер, атам даңталат, менин шакирттерим болосуңар. Атам мени кандай сүйсө, мен силерди ошондой сүйөм. Силерде менин сүйүүм болсун. Мен атамдын осуяттарын аткаргандыктан, менде анын сүйүүсү бар. Ошол сыяктуу эле менин осуяттарымды аткарсаңар, силерде менин сүйүүм болот. Силерде менин кубанычым болсун деп, силерде толук кубаныч болсун деп, мен силерге ушул сөздөрдү айттым. Менин осуятым бул: бири-бириңерди мен силерди сүйгөндөй сүйгүлө. Достор үчүн өз жанын берип коюудан өткөн сүйүү жок. Эгерде силер менин айткан сөздөрүмдү аткарсаңар, менин досторумсуңар. Мындан ары силерди кул дебейм. Анткени кул өз кожоюнун эмне кылып жатканын билбейт. Мен силерди досторум дедим, анткени силерге атамдан уккандарымдын баарын айтып бердим. Силер мени тандаган жоксуңар. Мен силерди тандап алдым. Барып жемиш берсин деп, жемишиңер туруктуу болсун деп силерди дайындадым. Ошондо атамдан менин ысымым урматына эмне сурасаңар да, ал силерге берет. Силерге бере турган осуятым бул: бири-бириңерди сүйгүлө. Эгерде бул дүйнө силерди жек көрсө, силерден мурун мени жек көргөнүн билгиле. Эгерде силер бул дүйнөнүкү болсоңор, анда дүйнө өзүнүкүн сүймөк. Силер бул дүйнөнүкү эмессиңер. Мен силерди бул дүйнөдөн тандап алдым. Ошондуктан бул дүйнө силерди жек көрөт. Кул өз кожоюнунан жогору эмес деген сөзүм эсиңерде болсун. Эгерде мени кубалашкан болсо, силерди да кубалашат. Эгерде менин сөзүмдү угушкан болсо, силерди да угушат. Мунун баарын силерге менин ысымым үчүн кылышат. Анткени мени жиберген Кудайды билишпейт. Эгерде мен келбесем, аларга айтпасам, аларда күнөө жок болмок. Азыр болсо алардын күнөөлөрү үчүн кечирим жок. Ким мени жек көрсө, ал атамды да жек көрөт. Эгерде мен аларга менден башка эч ким кылбаган иштерди көрсөтпөгөн болсом, аларда күнөө жок болмок. Алар көрүштү, бирок мени да, атамды да жек көрүшөт. Алардын мыйзамындагы мени себепсиз эле жек көрүшөт деген сөз аткарылышы үчүн ушундай болду. Мен силерге сооротуучуну жиберем. Атамдан чыгып келе турган ал чындык руху келгенде, силерге мен жөнүндө күбөлөндүрөт. Силер да күбөлөндүрөсүңөр, анткени башынан бери менин жанымда болдуңар.